Эски жылды узатып, жаңы жылды тосуп алуу үчүн каалгасын каккылап, босогосун аттап турган чагыбыз. Негизи эле жаңы жыл майрамы дүйнөдөгү көпчүлүк элдер сүйүп, күткөн майрамдардын катарын толуктайт экен. Ал эми баарыбызга белгилүү болгондой эле бул майрам үй бүлөлүк майрамдардын катарын толуктайт. Ошондуктан бул кечти майрамдык күндү ар бир үй бүлө өзгөчө даярдык менен күтүп, тосуп алышат экен. А бирок ошол үй бүлөнүн майрамга болгон даярдыгын, кандай бир сүйүнүчтөр менен дастаркон жасап, өзгөчө конокторду күткөн учурун азыр чогуу бирдикте көрөлү деп турган чагыбыз. Бүгүн жаңы жылда. Апа! 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 Бул ким? Бул Нурзада телеканалдан. Ал эмне? Ал телеканалда сен жаңы жыл менен куттуктаган келдик. Апаң барбы? Сиз мени урдап кетпейсизби? Жок, неге урдамак элем? Саламатсызбы, кандайсыз? Жаңы жылыңыз менен. Өзүңөрдүкү менен дагы көпкө күтүп калдыңар го биз. Жаңы эле келген болчу экен. Кандайсың? Апа! Кызым, эмне коноктор келсе үйгө киргизбей? Бизди куттуктаганы келишиптир да Апа, коноктор. өзү айтпадыңызбы? Танаган кишилерди үйгө киргизбеди. Апа, Киргизе. Мына эже биз бүгүн атайын ошол сиздердин жаңы жылдык кечеңиздерге, жаңы жылдык даярдыктарыңыздарга күбө бололу деп келдик. Анан негизи эле жаңы жыл үй бүлөлүк майрамдардын катарын толуктайт эмеспи? Анан сиздер жаңы жылды кандай тососуздар үй бүлө менен? Негизи эле бул жаңы жылдык майрамды баарыбыз эле абдан толкундануу менен күтөбүз го. Анан ошолордун ар бир үй бүлөнүн катарын биз да толуктап, ошо балдарыбыз менен жаңы жыл күндү аябай күтөбүз. Ошо жаңы жыл күнү келе турган конокторду дагы күтөбүз. Анан эми баягы дасторконду даамдуу даярдаштан башталат го. Дасторконго түркүм-дүйүм тамактарды коюп, ошону менен үй бүлөбүз менен чогуу отуруп, баарлашып дегендей, ошолордун катарын биз да толуктап продуктыларды алып, ар кандай даамдуу тамактарды даярдап, жаңы жыл күнү ош эреки менен эле столду жазуу менен эле алек болобуз. Негизи эле ушул быйыл коён жылын узатып атабыз да, анан коён жылы келээрде баарыбыз айттык эле, коён жалаң ушул мөмө жемиштерди, жашылча жемиштерди абдан жакшы көрөт. Ошон үчүн дастарконубузга дагы көбүрөөк жашылча жемиштерди коюшубуз керек деп. Анан келе жаткан 2024-жыл бул ажыдаар жылы деп айтып атабыз да. Анан мен укканыма караганда ажыдаар жылында көбүрөөк түрдүү тамактарды коюш керек экен. Ошол эле балык, эт, ар кандай дүйүм тамактарды коюшубуз керек экен. А бүгүнкү сиздин жаңы жылдык дастарконуңузда эмнелер болот? Биздин бүгүнкү жаңы жылдык дастарконубузда баардык тамактын түрлөрүн жазадык. Таттуулар, жер жемиштер дегенде, анан биздин үй бүлөбүз жакшы көрүп, сүйүп жеген ушу салаттардан жазайлы деп ушулардын азык түлүгүн алдык. Анда салатыбызды баштай берели, кандай аталат, эмнелер керектелет? Бул салатыбыздын аты тойбоз. Майонез менен салат болот. Бияка колбаса, сыр, корнишону, анан жүгөрүнү дагы кошуп, бул салат жалбырагын кошуп, майонез менен аралаштырып столго алып барабыз. Келиңиз анда баштайлы, мен сизге жардам берейин. Келиңиз. Муну болсо колбасаны кыйгачынан турайбыз. Бул салатты сиз жылда, жаңы жылда жасайсыз,
жакшы көргөн салаттарыбызды тандап алганбыз быйылкы жаңы жылдын. Балдарым дагы ушу колбасаны жакшы жейт, майонез менен. Жергиликтүү, даамдуу, тоюмдуу салаттардын бири деп айтсам жаңылышпайм. Негизи жаңы жылда көбүнчө үй бүлөлүк майрам болгону менен жакын адамдарыбызга дагы барып куттуктап, жакшы сөздөрүбүздү айтып, жакын адамдарыбызды үйүбүзгө конокко да чакырат эмессизби? Жакын адамдарыбызды жаңы жыл асты деп чайга чакырабыз. Эгер жетишпей калсак жаңы жылдан кийинки жаңы жылдын чайы деп дасторкон жазып атайын туугандарыбызды, досторубузду баарын чайга чакырып. Жүр эле ёлканы козуп салалы. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping, and I brought me some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow. Раз, два. Три, ёлочка гори! Эжим менен апам азыр стол даярдап атат. Мен азыр атамды күтөм, ал жумушта. Бизге белек алып келет. Колбасаларды турап алгандан кийин андан кийинки салатыбызга кошуучу азык бул сыр. Сырды дагы ушу баарын бирдей кылып тураганга аракет кылабыз, бирдей өлчөмдө. Сырды дагы ушундай бөлүп алып, бирдей өлчөмдө кылып турайбыз. Кандайдыр бир ушул үй бүлөлүк майрамдарда, деги эле ушул жаңы жыл майрамдарында көбүнчө жолдошум жумушта болуп калат деп айтпадыңызбы? Менин папабыз май кызматкери болуп иштейт. Өзүнүн жумушуна байланыштуу ошо жаңы жыл күнү нарядда болушат, усиление болуп, коомдун коопсуздугун карашып жумушта болот. Кээ бирде ушундай дагы күндөрүбүз болду. 31-inde, 12-de дагы үйдөн биз менен тоспой жумушта болуп калган күндөрү да болот. Папабызды болсо биз кандай болбосун, колдоп коштоп, поддержка кылганга дайым даярбыз, жанындабыз. Үй бүлө мүчөлөрүңүз тууралуу айтсаңыз, ошол балдарым дагы жаңы жылды өзгөчө күтүшөт деп айтып калбадыңызбы? Анан балдарыңыздарга кандай белектерди кылып, жаңы жылды кандай маанай, майрамдык тартуулайсыздар? Ата-эне бала үчүн бардыгына даяр болот эмеспи? Ошо балдардын көңүлүн карап, ушуларга эмне жагат, эмне жакпайт деп бардыгы эле ата-эненин жүрөгүндө болуш керек. Сыңарындай биз дагы ушу балдарды эң биринчи ушу белектерин, жакшы белектерди, таттууларды, анан биздин үйдө бул салтка айланып калган окшош кийимдерди, жаңы кийимдерди алып беребиз. Ушу жаңы жылда жаңы жыл менен жаңы жашоо биринчи башталат дегендей жаңы кийимдерди алып берип, кубанычтарын тең бөлүшүп, ошо балдарыбыздын жүзүнөн күлкүнү көргөндө биз дагы бактылуу болобуз. Анан эң маанилүүсү биз Бишкекке борборго алып барып, ёлкага эс алдырып, каалаган айткандарын кылганга аракет кылабыз. Негизи ошол жыл жаңыраар алдында дагы атайын бир пландарды түзүп, же болбосо өткөн жылдын жыйынтыгын чыгарып, үй бүлөбүз менен эмнелерге жетиштик, эмнелерди жасай алдык дегенүңдү бир өзүбүзгө суроо берип, кайра жооп берет эмессизби? Андай нерселер сиздерде дагы болот болуш керек, жаңы жылга дагы болсо жаңы пландар түзүп. Албетте андай нерсе бизде дагы бар. Жылдын жыйынтыгын дайыма чыгарып, жаңы жыл келатканда быйылкы жыл эмне кылдык, эмнеге жетиштик деп, жетишкен нерсебизге Кудайга шүгүр кылып, эмки жылга дагы пландарды андан дагы көбүрөөк коебуз. Кудай
кут кылсын. Быйылкы жылыбыз биздин үй бүлө үчүн, биз үчүн аябай жемиштүү жылдардан болду. Биз ойлоп атабыз, эми Кудай буйруса эмки жылыбыз мындан да жемиштүү болот деп. Баары жакшы, шүгүр. Азыр биздин тойбоз салатыбыз даяр болду. Столубузга, дасторконубузга койгонго даяр. Дагы салаттын да бир түрүн жасайбыз, Кудай буйруса. Бул помидор огурцу менен острый китайский салатыбыз. Анан эми мөмө жемишти баардык эле үйдө жаңы жылда баардык дасторкондо болот да. Биз дагы кичине мындай өзгөчөлөнүп, кооздуктуу дасторкон көркүнө чыгаралы деп ушу фруктовый нарезка дагы кылып коелу дедик. Азыр ошо фруктовый нарезканы кылалык. Качан келет? Атаң жумушта да, кызым. Неге? Бул жаңы жылга? Атаң өзүнүн кызматын өтүп атат да азыр. Кудай буйруса биз таттуу дасторкон даярдаганча, сааттын жебеси 12ге болгончо атаң дагы Кудай буйруса кирип келип калат, кызым. Барабы, эжеңдерге дасторкон жардамын бер. Жаңы жылга жаңы тилектерим бар. Семьей мы Новый год празднуем в городе иногда, елкага барып, иногда катокого барып. Но иногда бывает, что просто үйдө эле тозуп, тасма жайып тозобуз. Ана балдарым, жаңы жылыңар менен. Келип жаткан жылды мен болсо школду бүтөм. Жаңа жылда мен толтура көптөгөн жакшы пландарым бар. Ошо жакта ОРТден жакшы балл алып, жакшы өтүп кетейин.
meni чындап сүйсеңиз жакшы жакшы деп ата болмокту ай агатай эминели карындаш алып кетейин бирге отуруп мая курагы кана жаным келчи жаным кана берип Gece görgüm sizdi bul жерден Yanınızda жүргөн kim eкен Olgunlaşıp baracağım Ayağınız kurbanınız anda gitmeyin айтпадымбы жок деп аягым ал бараткан менин аяшым жардам берип койгон жемеме аяшымдын базарлардан алган Агатай эминели карындаш алып кетейин Бирге отуруп мая курагы Кана жаным келчи жаным кана берип жаркырап кирип келген 2024 ажыдар жылыбыз жакшылыктардын жылы болсун. 2023 жылы жетпей калган ийгиликтерге ушул кирип келген 2024 жылы ажыдар жылы жетишели. Ар бир үй бүлөгө бакыт таалай, үй бүлөлүк бакубат, дүйнөдөгү бардык жакшылыктарды каалайм. Дүйнө жүзүнө тынччылык, кыргыз элиме тынччылык, эл ичине бизге тынччылык, жашап өткөн жашообуздун жыйынтыгы мыкты болуп, эки дүйнөдө тең бактылыктуу кааламакчымын. Былтыркы жетишпей калган ийгиликтерге быйыл жетишиңиздер демекчибиз. Ар бир үйдө бала үйүнө жаңырсын, ар бир үйдө бакыт болсун, ар бириңиздерге ден соолук каалайбыз. Үй бүлөлүк бакыт баарыңыздарга, дүйнө жүзүндө тынччылык болсун. Жаңы жылыңыздар менен. Ушу жылыбыз ак жолтой болсун, элге токчулук, молчулук, ден соолук алып келсин. Алла Таалам бөөдө кайгы, бөөдө кырсыктан, оору суркоодон алыс кылсын. Жылыбыз ак жолтой болуп, үй бүлөлүк ынтымак ырызкы берсин. Айланайын ушу аябай ак жолтой майрамда бул үй бүлөлүк майрам, ушу балдарымдын да үй бүлөлүк майрамы кут болсун. Иштерине ийгилик берсин, бала бакыралары менен аман эсен болсун. Жаман көздөн, жаман сөздөн, ичи жамандан, пейили жамандан сактасын айланайын Аллам.
ушу берген ырыскыларыңды берекелүү буйругулуктуу кыл. Ушу балдарга да ден соолук, иштерине ийгилик бер. Эчтекеден кем кылба. Мунуңа миң мертебе шүгүр кылдым. Ушу баарыбызга ыйман ырыскы, ден соолук устун өмүр бере көр Аллахым. Берген ырыскыларыңды кенен бер. Бүгүнкү күнүбүздү Алла Таалам кут кылсын. Амин.